Мурдатан балдарды жугуштуу оорулардан сактоо максатында эмдөөлөр жүргүзүлүп келет. Бирок эмдетүү балдарды ооруга чалдыктырат деп вакцина алуудан баш тарткандарда жок эмес десем болот. Дал мына ушул биз балдарды эмдетип ден соолугун чыңдайбызбы же болбосо кандайдыр бир ооруга чалдыктырып коюшубуз мүмкүнбү деген суроого бүгүн сиздер жооп аласыздар. Саламатсыздарбы? Бул Билим жана Илим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу теле көрүүчүлөр, 40 мүнөт бою биз эмдөө балага өмүр тартуулайбы же оорубу деген теманын алкагында маектешебиз. Эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор жаралса, программа учурунда байланышка чыксаңыздар болот. Байланыштын телефондор 032 22 код аркылуу 721 55 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Музафар Ахмедов Ош шаардык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы иммунологу. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Жаннаткан Муратова, Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун түштүк филиалынын жетекчиси. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Баарыбызга маалым болгондой эле бала төрөлгөндө эле ооруканада БЦЖ деген вакцина берилет. Андан кийин дарыгерлердин чакыруусу менен ата-энелер балдарын эмдөөгө алып барып турушат да. Мына ушул жөнүндө кенен айтып берсеңиздер. Негизи Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин 143 буйругунун негизинде Кыргызстанда календар бар. Ошол календардын негизинде Кыргызстанда 11 ооруга каршы бул оорулар ошо 5 жашка чейинки балдарга коркунуч келтире турган ооруларга каршы 11 ооруга каршы вакцинация жүргүзүлөт. Айта кетсек, 11 оору деп айтып кетсек, ошо төрөлгөндөн баштап эле жаш балдарга роддомдон төрөлөрү менен балдарга бир сутканын ичинде вирусный гепатит Б деп вакцина берилет. Андан кийин кургагучка каршы БЦЖ берилет. Андан кийин бала ровно 2 айлык болгондон кийин 2 айдан баштап азыркы учурда пента вакцина берилет. Ошондой эле вирусный гепатит Б, анан кийин пневмококк оору деп жаш балдардын пневмококк оорусуна каршы вакциналар берилет. Ушул вакциналар ар бир 45 күндө балдарга кайталанат. 3 жолу алат 1 жашка чейин, андан 1 жашка чейин баягы кызамык кызылча оорусуна каршы алат. Эпид паротит деген ооруларга каршы алат. Андан кийин ревакцинация деп коет. Балдар 2 жашта ушул АКДС вакцинасын кайталап алышат. Андан кийин балдар ар бир 10 жылда, 16 жаштан баштап ар бир 10 жылда 50 жашка чейин АДСМ деп коет. Ошо дифтерия, астан оорусуна каршы вакцинаны алышат. Жалпы Кыргызстан боюнча 11 ооруга каршы вакциналарды алышат. Мен толуктап кетким келет. Азыр бизде Кыргызстанда шу жылдан баштап ротавируске каршы эмдөө баштанды. Азыр бизде 11 эмес, уже 12 ооруга каршы эмдөө башталды. Жаңыдан кирди. Жаңыдан кирди. Бул деле ошо 2 айдан башталып жасалат. 2 айлыгында, 3,5 айлыгында, 5 айлыгында жасалат. Ооз аркылуу тамызылып жасалат бул ротавирус вакцина. Бул ротавирус вакцина ошо ич өттү кеселдерини алдын алыш максатында бизге киргизилди Кыргызстанда. Анан 2022-жылы яна ошондой бир максаттар бар бизде. ВПЧ деп коет, вирус папиллома человека. Аял кыздарга жасалат бул вакцина. 2022-жылдан баштап киргизилет бул вирусту. Жакшы. Ич өткөк деп калдыңыз да. Бул чындыгында балдар арасында бүгүнкү күндө эң көп кезиккен оорулардын бири ич өткөк. Демек, бул вакцинаны алгандан кийин бала ич өткөккө кабылбайбы деген суроо жаралат да. Ооба, ошо максатында киргизилди бул ротавирус вакцина. Аны силерге белгилеп өтсөк, пневмококк вакцинасына киргизгенден кийин бизде менингит оорулары бар, ошо оорулар төмөндөдү. Андан пневмококк вакцина киргизгенден кийин бизде пневмония оорулары балдар арасында төмөндөдү. Энди азыркы максатыбыз ошо ич өткө кеселдерини алдын алыш максатында ошо вирусный вакцина киргизилди Кыргызстанга. Бизде бул мурдаттан 1 жыл мурда уже кошуна мамлекеттерде жасалып, практикалык жактан уже тасталган вакцина. Ошо максатта биз Кыргызстанда уже бул жылдан баштап башталды, январь башында.
Жакшы, жогоруда Жанаткан айым айттыңыз да, негизинен адам баласына ушул вакцина берилип турат, оорулардын алдын алыш үчүн. Анан бир алгандан кийин 10 жылдан кийин дагы кайталап алыш керекпи? 10 жылдан кийин жаңыртыш керекпи? Ушул боюнча айтып өттүңүз да, бардык ушул алынган вакциналарды 10 жылдан кийин алыш керекпи, же айрымдарын албай койсо деле болобу деген? Жок, ар бири айтып атпаймынбы, 43 буйруктун негизинде календар бар. Ошол календар, строго календар боюнча алыш керек да. Ар бир 10 жылда баягы 2 ооруга каршы, дифтерия менен столмекке каршы ар 10 жыл ал чоңойгондорго. А жаш балдарга көбүнчө, жаш балдар ушул 11 оору именно кичинекей балдар үчүн коркунучтуудурат да. Ушул балдар эгерде ушул оорулар менен кокустан балдар ооруп кала турган болсо, ушул балдар же инвалид болуп калышы мүмкүн, же өлүм учурлары болуп калышы мүмкүн да. Ошол себептен кичинекей балдарга, ушу көбүнчө 5 жашка чейинки балдарга ошол өз убагында жасалыш керек. Негизи бардыгы өз убагында сааты менен, күнү менен алыш керек да. Себеби дегенде ушул, например, биз азыр 2 жашта жасайт деп атпайбыз, 2 айлыкта жасаган прививка. Ошол прививканы ар бир 45 күндө алыш керек да. Себеби ошол 45 күндүн аралыгында баланын организминде ошол вакцинаны куйганда балдардын организминде иммунитет пайда болот да. Ошол иммунитет пайда болуп, кайра 45 күндө дагы ошол иммунитетти жаңылайт. Ошол иммунитет, мындайча айтканда, стойкий иммунитет пайда болот да. Именно кайсы вакцинаны алып атса, кайсы ооруларга каршы алып атса, ошол ооруга специфический иммунитет пайда болот балдарда. Ал бул прививканы алган балдарда оорулар болбойт. Эгерде ушундай ооруган балдардын арасында ар бала кокусунан ушу менен контактный болуп кала турган болсо дагы, бала оорубайт. Но ооруса дагы жеңил түр менен ооруп калышы мүмкүн да. Балдарга коркунуч туудурбайт. Биз эл аралап жүрөбүз, анан ошо эл аралап жүргөндө биз көбүн эсе суроо беребиз, ушул эмдөө боюнча дагычы. Анан суроо бергенибизде көпчүлүгү мисалы 1 жашка чейин алдык, анан 1 жаштан кийин албай калдык. Эмне себептен дегенибизде, баламдын организми аябай алсыз, вакцинаны көтөрө албай калды. 1 жаштагын алсак мындай болуп, кандайдыр бир кабылдоолорду берди деген ушундай маалыматтарды айтышат да. Кээ бирлери такыр эле албайт экен, айрымдарычы. Кээ бирлери ушинтет да, негизи толук алыш керекпи? Анан алар сиздер мисалы ар бир жаран милдеттүү түрдө алыш керекпи? Ушул боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келесиздерби? Негизи милдеттүү түрдө алыш керек деген закондо жок. Эми ошонун үстүнөн медицина кызматкерлери иштеп атат. Башка Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттерде милдеттүү түрдө алыш керек деген закон иштейт экен. Биз демократиялык мамлекет болгон үчүн бизде адамдардын өзүнүн ыктыярына койгонбуз да. Заставить эте албайбыз. Просто ар бир ата-эненин ыктыяры. Бирок биз ошол албай коет, бирин алып, бирин албай, же болбосо 1 жаштан кийин алат, баласын аяйт, арык деп аяйт деп атпайсыңбы? Ошол ата-энелердин просто ушул оору тууралуу маалыматы жок да. Мындай элдерди арасында мониторинг жүргүзүп келгенде, именно ушу вакциналар жөнүндө ата-энелердин маалыматы аз экен. Азыр интернеттен ар кандай мындай туура эмес маалыматтар чыгып атат. Ошол маалыматтарга ишенип алып эле ата-энелер отказ кылып баштады да. Отказниктер да негизи бар. Бирок азыр ошолорго действительно ата-эненин мындай сурап келсе, үй бүлө медицина борборундагы врачтар ошолор менен түзмө-түз сүйлөшүп, ошонун көйгөйүн сурай турган болсо, эмнесинен кооптонот? Сапатынан кооптонобу, же болбосо көпчүлүк ойлойт экен, башка мамлекеттен алып келип жасайт, бизде текшербейт деп ойлойт экен. Ошогон мындай күмөндөр көп экен да. Ошого толук кандуу ошол үй бүлө медицина борборлору ошого суроосуна толук кандуу жооп берсе, ошол ата-энелер алып атат. Просто элдердин маалыматы жок да. Ал эми прививканы негизи өзүнүн показаниясы бар. Бул албай турган балдар болот. Кимдер албайт? Кош бойлуу аялдар албайт. Андан кийин именно прививкадан аллергиясы бар балдар албайт. Анан ошо показания, врачтардын показаниясы менен оорусу, неврологиялык оорулар болсо, ошолор албайт. А так калгандары бардыгы алыш керек. Эгерде балада ооруп кала турган болсо, соматический деп коет, маселен, үч өтүп калат, бронхит болуп калат, ошол оорулар болсо, ошол ооруларды айыктырып туруп, анын аркасынан жасашат. Бирок бунун аралыгын сөзсүз түрдө ушул жакшы стойкий иммунитет пайда болуш үчүн аралыгын сөзсүз сактап, ошол календар боюнча алыш керек негизи. Жакшы, Мурзафар мырза, негизинен көпчүлүгү ушул вакциналардын курамына байланыштуу балдарына вакцина алуудан баш тартышат да. Ушул боюнча дагы сиздер түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келесиздерби? Анан чет жактан келип атат да, чет жактан акысыз келип атат. Демек, бул жерде бир нерсе бар. Же болбосо кандайдыр бир дарыкана бизнесин өнүктүрөйүн деген максатта
максатта ушул эмдөө жүргүзүлүп атат деген дагы ушундай коомчулукта бөдөмөгөйлөр бар да. Ушул боюнча эмне деп жооп берет элеңиздер? Анан бизге келгенде азыр мага дагы суроолор келди. Ушул бизде лабораториялар барбы, ошол вакциналарды текшере турган деген суроо келди да. Бардығыңызға белгілі, бұл вакцина бірді Қырғызстанда емес, жер жүзінде жүргізіледі. Дүния жүзінде. Ошол бізге келетін вакциналарды, сапатты вакциналар келеді. Бізде партнерство деп қояды, ЮНИСЕФ, балдарды қорғау ұйымы бар. ВОЗ, ошолар тарабынан тасқыланған качественный вакциналар бізге келеді. Анан бізге келгенден кейін бізде ham лекарственный департамент бар. Ошол жерде яна кайрадан nimадан өтөт, сертификациядан, анан балдарга берилет, таратылып. Акысыз дегенingizге мен кошулбайм, потому что бул вакциналарды мамлекет сатып алат. Энди кээ бир кайсы бир өлчөмдө мамлекет акча төлөйт, э? Ооба. Азыр кээ бир жаңы келген вакциналар бар, маселен ротавируслар, азыр софинансирование деп коет да. Азыр маалым мыктарда bizde donorlar to'laydi, anan постепенно mamlakatdan o'tadi. Masalan, hozir 90% donorlar to'layotganimiz 10%ni mamlakat to'laydi. Ana keyingi yil 20%ni mamlakat to'laydi, 80%ni donorlar to'laydi. Shunday qilib barliq nimalar mamlakat nimasiga o'tadi. Bu aslida shu 2 yoshgacha bo'lgan bolalarning vaksinalari o'sha donorlar tomonidan sofinansirovание qilinadi. Biroq qolgan vaksinalarni barlig'i mamlakat to'laydi buni. Bekarga emas. Негизи мындай элдерден сураса бекер берип атат, бул бекер эле алып келип сайып атат деп көпчүлүк ата-энелер түшүнбөйт экен да. Бул вакцина аябай кымбат турат, көп акчада турат. Биздин мамлекет ошо ЮНИСЕФ менен Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги анын ортосунда түзүлгөн меморандум бар. Ошол меморандум негизинде ЮНИСЕФ сатып берет бизге. Бул деген аябай чоң акча турат. Просто адамдарга бекер берген үчүн ушундай деген түшүнүктөр бар да. Буну мамлекет өзү көзөмөлдөп турат. Ушундай эле сиздер айткандай биздин араб өлкөлөрүндө, мында эң исламга күчтүү араб өлкөлөрүндө, Турция мамлекетинде, Малайзия мамлекеттерде ушул биз алган прививкаларды алат. Бул прививка алган прививкалардын бардыгы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан тастыкталган, сапаты жакшы, мындайча айтканда. Ошол бул дүйнөнү башкарып турган саламаттык сактоо министрлигинин уюмга жооп берүүчү вакциналарда, ошону араб өлкөлөрүндө алып аткан вакцинаны деле биздин Кыргызстан ошол эле вакцинаны алабыз. Просто араб мамлекеттеринде өздөрүнүн календары башка, биздин Кыргызстанда биздин өзүбүзгө кооптуу болгон 11 ооруларга каршы вакциналарды алабыз. Просто өзүнүн календар боюнча ала берет. Ошол эле алган прививканы биз деле алабыз. Ошол арабтар алган немени биз деле алабыз. Ошол эле качествосу бир эле да. Просто адамдар аны маалыматы жок да элдердин. Ошол курамы боюнча да айтып берсеңиз, мырза. Курам боюнча бул белгилүү бир ооруларга карата иммунитетти жакшыртуу биологик препарат болуп эсептелет бул вакцина. Буну вакциналар өлтүрүлгөн же арсыздандырылган тирүү бактериялар жана вирустардын ошондой эле вакциналарды туруктуулугуна жана натыйжалыгына колдоо максатында колдонулуучу компоненттер жана заттарды nimasiмен түзүлгөн вакцина. Эч канакы коопсуздук жагы жок немеге. Айтайын деген, мисалы элдерден мындай суроо түштү да, негизи оорубай турган эле организмге кайсы бир оорунун бөлүкчөсүн киргизип, ошого көз каранды кылып койбойбузбу деген ушундай түшүнүктөр бар да эл арасындачы азыр. Биз вакцинаны эмне максатта кылып атабыз? Ошол ооруга жолукканда оорубаслык үчүн биз алдын ала эмдеп атабыз да. Ошон үчүн ошо эмдөө жасалган үчүн, масалан биз көп ооруларды жок кылдык да. Натуральный оспа деген оору болчу 78-жылдан бери уже кылынбай калды жер жүзүндө. Азыр мана биздин максаттардан бири шал оорусуна каршы күрөшүүгө кетип атат. Мана 2002-жылы биз Кыргызстан шал оорусу жок деген сертификат алды, например, Европа мамлекет катары. Мана биз яны белгилеп айтadigan болсок, өткөн жылы 2019-жылы кызылча оорусу деп коет. Ошо кызылча оорусу Кыргызстанда жок деген сертификат деле алдык биз. Бул дагы ийгилик, э? Ийгилик, ооба. Жакшы, телекөрүүчүлөрдөн суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы дейт, айыл жергесинде дейт, вакциналганы барсак дейт, фаптарда дейт, акча сурайт дейт. Бул туурабы? Негизи вакцина акысызбы деген суроо калыптыр да. Эгерде ушундай учур катыла турган болсо, алар кимдерге кайрылыш керек?
Мисалы балдарга вакцина алганда дейт. Кыргызстанда жасалып экен бардык вакциналар бекер. Акысыз, Акысыз. Ошондуктан фаптарга барганда акча алышы бул туура эмес. Если ошондой учурлар болсо, ошо жергиликтүү бийликке кайрысы болот. Медицина насыл бар да, санитация өкүлдөрү бар, ошол жерде контролдо турган, ошол жерде кайрысы болот, ошо немаларды чечип берет. Ошол фаптарга караган үй бүлө медицина борборунун дарыгерлери бар да, ошол жерге кайрылса болот. Вакциналар абсолютно бесплатно алыш керек. Эч кандай акы албаш керек. Акысыз. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? 1 жашка чейин балам дейт, талма оорусу менен ооруду эле дейт. Азыр жакшы абалы. Эми мындан ары алсам болобу вакцина, алсак болобу вакцина деген суроо калтырыпты да. Ооба, түзөлгөн болсо болот, бирок баары бир эмдөөдөн алдында врачтар бир сирени кайда көрөт. Ошол бала алса болобу, болбойбу деп, бир көрүктөн өтөт, анан жасалат. Басын ошонго кайра жасап кылып коет. Демек, дарыгердин текшерүүсүнөн өтүш керек экен. Өтүш керек, андан кийин гана уруксат берилсе, уруксат берилгенде анан жасалат. Саламатсыздарбы? Биздин учетубуз айылда эле дейт, бирок азыркы учурда шаарда турабыз дейт. Кайсыл жерге кайрылып алсак болот деген суроо калтырыпты да, бирок учет айылда экен да. Учет айылда болсо эчтеке эмес, эгер шаарга келе турган болсо, кайсыл жерге караса, ошол кайсы үй бүлө медицина борборуна караса, балдардын 63 формасы болот. Ошол айылда бала төрөлгөндөн баштап берген прививкалардын 63 формасы бар. Ошол форманы шаар жерине алып келели, ошону менен шаар кайсыл жерде шаарда жашаса, ошол форма менен жасайт. Эгер айылда жасап алган болсо, анан шаарга келип ал картасы жок болсо жасай албайт. Анткени бул вакцина деген мындай өзүнүн убактылары бар да алуучу. Ошону сөзсүз түрдө карта менен келиш керек. 102 формасы, анан 63 форма. Ал 63 формада бала кайсы убакта кайсы прививканы алды. Ошол тууралуу маалымат. Ошого карап туруп ала берсе болот. Такта болсам, 2019 жылдан баштап бизде сертификат беришти баштанды. Турат үйүнөн баштап. Бул сертификат ар бир ата эненин колунда болот. Вакцина алган прививкалар ошонго жазылат. Бул сертификат үйүндө сакталат. Качан ошол эмдөөгө барганда ошол сертификат алып барыш керек. Кайда ошол жерге жазып, кийинкисине качан келишкен бардыгы маалыматтар ошол немеде болот да. Үйдө сакталган сертификат. Аябай жакшы. Ошондо кеңири маалыматтар бар адамдарга. Эмдөө эмне жөнүндө кайсы жашта алыш керек, эмдөө немелери бар да. Календарлар ошондо түшүрүлгөн сертификатта. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? Мен айына жетпей төрөгөмүн дейт. Балам азыркы учурда 1 жаштан өттү дейт. Ошол кезде дейт, аппаратка түшүп калган дейт. Анан ошол себептен улам биз БЦЖ дагы эч кандай вакцина албадык ушул убакытка чейин дейт. Анан азыр кимге кайрылышыбыз керек? Үй бүлөлүк дарыгерлер борбору дагы карабайт дейт. Негизи көңүл бурбайт экен да эми. Ошо үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылыш керек. Ошолор индивидуальный план түзүп берет. Бала кайсыны алыш керек, кандай алыш керек ошолор боюнча. Бардыгы 1 жашта өтсө ham ошо балага жасалыш керек. БЦЖ немелери. Манту жасалат, мантудан кийин БЦЖ жасалат. Жакшы. Ошону кененирээк түшүндүрүп берсеңиздер, мисалы көпчүлүгү ушул 1 жашка чейин албай калдык дейт. Кайсы бир себептерден улам, балдардын саламаттыгынан улам да. Анан ошол эң баштап алат го, БЦЖ алат жана ошондой эле гепатитке каршы деп калдыңыздар, Ошодон баштап алыш керекпи, же болбосо ошол 1 жашта кайсы календар боюнча кайсы бериле турган болсо ошондон башташ керекпи дегендей. Маселен, бая айтып өттү, календарды туулгандан баштап бизде эмдөө бар. БЦЖ вирусный гепатит жасалат. Бирок эми азыр 1 жашта өткөн болсо, биз айттык-ку 2 айлыгында жасалган пента вакцина бар. Бул бирок 1 жашка чейин болгон балдарга жасалат. Бирок унун курамында ошол АКДС, вирусный гепатит, гемофилий инфекцияга каршы составында бар да. 1 жашта өткөн болсо, уже энди пента жасалып кетти, бирок ошо АКДС, вирусный гепатит немелери баары жасалат балага. Индивидуальный план түзүлөт да, уже нарушение болсо, нарушение менен барган болсо бала, индивидуальный план түзүлөт, ошо интервалда соблюдениясы боюнча план түзүп берет, ошо боюнча план боюнча алат. Бардык балага индивидуальный түзүлөт да бул. Жакшы. Иммунологдор гана түзүп берет аны. Баланы карап туруп, ошого жараша өзүнүн календарын түзүп беришет алар. Кайсыдан кийин эмнени алыш керек экен. Жакшы. Вакцинага барганда кандай даярдыкта барыш керек? Ушуну да түшүндүрүп айтып кетсеңиздер, мисалы. Негизи прививкага барганда, балдар вакцинага барганда ата-энелер
өздөрү внимательныйраак болуш керек да. Негизи ата эне барганда баланы ден соолугу тууралуу бала айта албайт. Эне ушу баланын ден соолугу тууралуу кеңири маалыматты бериш керек. Эгерде баланын ден соолугу жакшы болсо деле, ошол, например, кээ бир энелер болот экен, азыркы учурда ар кандай цитрусовый өсүмдүктөр чыгып баштады да. Ошого прививкалардын алдын-аларында ошол менен тамактантып коюп, мындай необычный прикорм деп коет. Ошолорду берип, прививкага барып алып, прививка алгандан кийин аллергия чыкса, ошо прививкадан көрүп калышаткан учурлар көп болуп атат экен да. Ошолдо вакцинага барган бала сөзсүз түрдө ден соолугу жакшы болуш керек, температурасы жок болуш керек, оорубаш керек. Анан ушул кошумча тамакты ушул вакцина алардын алдында, алгандан кийин дагы бир 10-15 күнгө чейин кошумча тамактарды бербей туруш керек. Баланын ден соолугу негизи жакшы болуш керек. Ошол учурда балдар ала берет. Саламатсыздарбы? Мен балама дейт, БЦЖ эмдөөсүн дейт албай калганмын дейт, шартка байланыштуу дейт. Азыр 5 ай болду дейт. Азыр алсак болобу? Бизди чакырабыз деп, бирок чакырбай атат дейт. Бирок сиздер мына айтып атасыздар да, өзү негизи берилет, үй бүлөлүк дарыгерлер борбору паптарга чакырылат деп атат. Кээ бир жерлерде мына кош көңүл мамиле жасагандар да бар экен да, мисалы чакырбайт, ушул берилбесе берилбей эле кала берет экен да. Болушу мүмкүн ошондой учурда, бирок 5 айлык болсо БЦЖ алыштан мурда бая айтканымдек манту жасалыш керек. Ошо мантудан кийин БЦЖ жасалат да. Бирок азыркы учурда может манту жок болсо төрттүргүлө эле деген болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн. Бирок жасалат. Демек, үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна барыш керек. Эгерде телефон чалбаса, өздөрү барып кайрылып, балдарын көрсөтүп, анан кеңешип, вакцинаны алыш керек. Сиздерден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ырдактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү теманы дагы бир эске сала кетсем, эмдөө балага өмүр тартуулайбы же оорубу деген теманын алкагында маектешип жаткан кербезибиз телекөрүүчүлөрдөн көптөгөн суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы дейт, эмне үчүн дейт, эмдөө алганда дейт, баланын дене табы көтөрүлөт дейт. Анан дене табы көтөрүлгөндө кандай дары-дармектерди берип туруу талапка ылайык деген суроону калтырыптыр да. Негизи вакцинаны алган учурда бардык эле балдарда эмес, кээ бир балдарда дене табы көтөрүлөт. Ал норма. Ушул вакцина алганда кээ бир балдарда дененин температурасы 38ге чейин, 38,5ге чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Ал 38ге чейинки көтөрүлгөн температурага эч кандай дарынын бериштин кажаты жок. Балдарда дене табы көтөрүлөт. Ошол укол сайган жерлери ооруксунтат. Ошол бедрага сайган үчүн ошол немеси 8 мм чейин азма шишит. Анан бала тынчсызданат, түн уктабайт, ыйлайт. Алардын бардыгы нормалдуу көрүнүш. Просто ата-энелер ошолорду ооруп калды деп түшүнөт да. Негизи ошондой болуш керек. Эгерде 38,5тен өтө турган болсо, 15 мг на килограмм веса деп коет, балдардын весине жараштырып туруп парацетамол таблетканы беришке болот. Бирок ушул парацетамол таблетканы дагы ар 6 саат сайын ичип туруш керек. Суткасына 4төн ашырбаш керек. Ошолорду дагы ата-энелерге айтып коюш керек. Просто ошо вакцина алган балдар алып кеткенден кийин баланы жакшы ухаживать этип коюш керек да. 5ке бөлөш керек, жуунтпай туруш керек. Анан 1-2 күн жакшына кылып бат-бат эмизиш керек, таза абага көтөрүш керек, бир жака айылчылап барбаш керек дегендей. Анан үйгө дагы мыйман күтпөш керек. Анткени себеби ошол бала вакцина алган учурда баланы жакшы ухаживать этиш керек да. Анан кийин баланы дагы мындай памперстерин бат-бат алмаштырып турушубуз керек. Анан кызарган жери ал 8 мм чейин ишийт, андан коркпош керек. Ал деген өзү 1-2 күндө өтүп кетүүчү нерсе. Ал жерге кээ бир ата-энелер уят коюшат экен. Биз сурамжылаганда билдик, ата-энелер магнезия коюп коюшат экен. Алардын бардыгы туура эмес. Ата-энелер коюшка болбойт. Ал ушул баланы просто 2-3 күн карап койсо, 2-3 күндүк эле реакция. Ошондон кийин обычный болуучу реакция да. Эмне себептен температура көтөрүлөт? Ушу балдардын организмге азыр эле айттык вакцинанын өзү. Вакцина деген бул өлтүрүлгөн жана алсыздандырган вирус менен бактериялар. Ошол вирустардын антигендери болуп эсептелет да. Ошол менен кошулуп, консерванттар кошулуп коет, кошумча заттар деп коебуз. Ошол вакцинанын жакшы составын жакшы кармап туруучу. Ошолорду организмге түшкөндө, конечно, организмге чужеродный нерсе түшөт да. Түшкөндө организмде биздин отток деп лимфаларыбызда, кандарыбызда мындайча айтканда, ошол вирустарга каршы антитело деп коет. Мындайча айтканда күрөшүүчү заттар бөлүнүп чыгат.
ошол себептүү анан ошол берген учурда организм күрөшөт, ошол убакта 1-2 күн температура болот. Андан такыр коркпой эле коюш керек. Ал деген нормалдуу реакция. Ответный реакция. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? Балам 2 жаш болгондо дейт, вакцина алганбыз дейт. Анан ошол вакцина алгандан кийин баспай калды дейт. Эмне үчүн деген суроону калтырыптыр. Анан ушул вакцинанын курамы кандай эле, балким ошол баламдын баспай калганына вакцина себептир деп атат да. Жок, баспай калганга вакцина себеп эмес, потому что бая айткандай. Же туура эмес сайылганбы? Кандай түшүнсөк болот? Эndi кайрылыш керек болчу да, бул үй-бүлө дарыгерге ошол жерге кайрылыш керек болчу. Алар ошондой учурда бизге маалымат берет да, сообщение берет. Биз анан комиссия бар, ошол комиссиянын нермасында ошо баланы көрүп чечим чыгарылат да. Эмнеден болду? Действительно вакцинадан болдуму или башка бир немеден болдуму? Или сиз айткандай ошо туура эмес сайылып калдымы? Ошону чечилет. Ошондон кийин нема кылынат да. Бирок негизи бизде ошол вакцинадан кийин 2 жаштан кийин 1 жаш аралыктарында көбүнчө 2 жашка чейин алышат да балдар. Ошол убакта именно вакцинадан алып, ошол бала баспай калды деген бизде статистикада жок да. Ал бүгүн келип атат суроо. Берип атат. Эми мындай ар кандай себептер болушу мүмкүн да. Бул вакцинаны алган бала үчүн дагы, ата-эне үчүн дагы кандайдыр бир мындай аз-маз болсо дагы стрессовый состояние да, мындайча айтканда. Ошол себептүү балдар башка эле бир оору менен ооруган болсо деле, ошондо 1 ай мурун вакцина алдык эле, ошол себептүү да ата-энелер ошого мындай таянып коюшат дагы, вакцинага таянып коюшат да көбүнчө. Бирок бул вакцинадан болушу мүмкүн эмес. Ал баланы может кандайдыр башка оору менен ооруган. Ошону вакцина менен байланыштырып атат да ата-энеси. Негизи андай эгер ошондой боло турган болсо медицина кызматкерлерине кайрылып алар деген статистикада болуш керек да. Андай нерсе жок. Маселен канча жылдан бери прививкалар жасалып атат, балдар алып эле атышат. Эч кандай мындай балдарда бир страшный коркунучтуу нерселер болгон жок. Ушул күнүмдүк эле мына азыр айтканда обычный реакциялар эле болуп турат да. Жакшы, ошого байланыштуу эле дагы бир суроо келиптир. Саламатсыздарбы дейт, вакцина ДЦП-га алып келиши мүмкүнбү? Балам 4 ай болгондон кийин ДЦП оорусунан калып калды деген суроону калтырыптыр да. Буга кандай жооп берет элеңиздер? Жок, вакцина ДЦП чакырбайт. Бая айтканда, ошол учурларда булар үй-бүлө дарыгерлерге кайрылыш керек. Ошол кайрылганда ошондон кийин көрүлөт да бул нерсе. Бирок вакцина ДЦП чакырбайт. Негизи бул детский церебральный паралич деген оору бул өзүнчө бир состояние, баланын состояниясы да. Бул врожденный да болушу мүмкүн. Төрөлгөндө болушу мүмкүн. Бирок 4 айга чейин байкалбайбы? Азыр айтып берем. Андан кийин приобретенный деп коет. Кийин төрөт учурунда кандайдыр бир бала травма алып кала турган болсо, маселен бала төрөлгөндө шкала Апгар 5 менен төрөлүш керек. Ошолор болбой, убагында дем албай, тумчугуп, ыйлабай, көпкө чейин эмбей, ошондой төрөлгөн кыйналып калган баланын ошо төрөт учурунда кандайдыр бир нерв системасына доо кетиши мүмкүн да. Анан 4 айга чейин, конечно, ата-эне байкабай калышы мүмкүн да. Ошону вакцина менен мындай байланыштырып атат да. Негизи 4 айга чейин уже көп ата-энелер байкап алат. 4 айда уже балдар башын көтөрүш керек, буттарга таканак туруш керек, ата-энени уже таанып калат, чакырсаң күлүп калат. Ошо нерселер кеч калатканда дагы көңүл бурган эмес да, просто. 1 айда уже башын кармаш керек. Может, ошол убакыттан эле просто ата-энелер көңүл бурган эмес. Бирок вакцинадан эч качан ДЦП болушу мүмкүн эмес. Жакшы, саламатсыздарбы? Мен гепатит Б менен ооруймун дейт. Анан жакында кызым дейт, мен колдонгон тиш щоткасын алып оозуна салыптыр дейт да. Бул кызыма жугуп калбайбы деген ушундай кооптонуу менен суроо калтырыптыр. Бирок кызым ошол гепатитке каршы вакцина алган деген суроону калтырыптыр да. Гепатитке каршы вакцина алган болсо, эч кандай коркунуч жок, у жукпайт. Бизде мана гепатит Бге каршы 2000 жылдан баштап эмдөө жүргүзүлөт Кыргызстанда. Азыркы 20 жашка чейин болгон бизде жарандар гепатитке каршы иммунитети бар, сакталган болуп эсептелет. Улар учурда бизде оорулар жок. 20 жашка чейин болгон жарандар арасында гепатит Б оорусу жок. Саламатсыздарбы? Менин кызым 5 айлыгында дейт, вакцинаны албай калды эле дейт. Азыр 7 ай болду дейт. Бирок 3 өтүп дейт, баягы тиш чыкканынан улам дейт. Ушундай болуп атат дейт да. Вакцина алсак болобу деген суроону калтырыптыр. Тиш чыккан 3 өтүп экен болсо, бунда противопоказания жок. Немеге үй-бүлө дарыгерлери кайрылыш керек. Кайра көрүктөн өтүп, анан жасайт уларга. Кайрылыш керек.
айтып атасыздар, ушул вакцина алыш керек, бул оорулардан сактайт деп айтып келдисиздер да. Бирок вакцинадан баш тарткандар көп да. Мисалы үй бүлөсү менен албагандар бар экен эл арасында. Ошол эле учурда мисалы бир баласын алса экинчисин албай койгондор бар экен. Ошолордун арасында катталып атабы сиздерде мисалы ушундай жугуштуу ооруларга кабылып калып вакцина албагандан улам? Албетте. Кайсыл оорулар мисалы? Ооба, бизде азыр ана 2018-жылдан бери кызам оорусу кетип атат Кыргызстанда. Оор экендердин 90% ошо прививка алмагандар болуп атат. Негизи азыр көп бир прививканы алса экинчисин отказ берип, анан кызамыктыкында отказ берип койгон случайлар көп болуп, азыр албай калгандар именно кече жакын эле 2018-17 жылдары кызамык боюнча именно ошо прививка албаган балдар ооруду. Конечно, прививка албаган балдар биринчи очередде ооруйт да. Бирок эми ушуну ата-энелер түшүнүш керек да. Бул вакцина учурунда, вакцина алган учурда кандайдыр бир аз-маз температураны көтөрүлүп, баланын аз-маз 1-2 күн ынжыктап ыйлашына караш салыштырып, ошол оору кайсы оорудан алып атат, ошол оорунун коркунучтуу жагын ата-энелер эске албай атат да. Анткени 1-2 күн чыдап койсо бала канчалык коркунучтуу оорулардан көпчүлүк ата-энелер билбейт экен да. Мына пента вакцина дегенди алып атышат. Ал пента вакцина эмне деген вакцина, баласына кайсы прививканы сайды сураса деле прививканы алып атасыңбы? Ооба, алып атам. Кайсы прививканы алып атасың? Билбейм, прививканы алып атам дейт экен да. Бирок ошол ата-энелер билиш керек да, ушул маселен пента вакцина алып атканда көк жөтөл деген оору бар. Көк жөтөл деген 2 жашка чейин балдарга аябай коркунуч алып келет. Ал мындай вирустук инфекция сыяктуу аба аркылуу жугуп, баланын температурасы көтөрүлүп, баланын дем алуусу дагы кыйналып, мындайча айтканда приступ болуп калат. Түнү менен жок дегенде 20-20 приступ болот. Ал жөтөлүп аткан баланы көргөндө энен ыйлагысы келет да. Ошолордон дагы эгер бала кичинекей болсо өлүм учурлары болуп калышы мүмкүн. Дифтерия деген оору бар, ошону алып атышат. Ошону ата-энелер көңүл бурбайт экен. Дифтерия деген оору бизде жок, бирок мына Россияда башка мамлекеттерде бар да. Ал дифтерия деген бума касал деп коет жаш балдарда. Ошо тамагына пленка пайда болуп, балдардын температурасы аябай 40-ка чейин көтөрүлүп, тамагы буулуп, балдардын өлүм учурлары болуп калышы мүмкүн. Ал дифтериянын өзүнүн анатоксин уколу бар. Ал анатоксинди бермейинче ал оорудан бала аяк албайт да. Ошодон балдар чарчап калышы да мүмкүн, же болбосо инвалид болуп калышы мүмкүн. Ошого көңүл бурбайт. Полиомиелит алып атат. Бул шал оорусуна каршы. Шал оорусу балдар аты эле айтып турат, балдардын уже инвалид болуп калат да. Шал оору менен оорусачы. Ошон үчүн азыр бизде мындай деп коет да, коллективный иммунитет деп коет. Бул деген ушу биздин мамлекетте 95% адамдар ушу вакцинаны алып аткандыгы үчүн азыр бизде ушундай оору жайылбай турат да. Анткени ушул 95% алганда бул коллективный иммунитет деп коет. Ар жерден албаган, бирден экиден кош бойлуулар, же болбосо жанакындай показаниясы, аллергиясы барлар, же болбосо мындай катуу ооруп калган балдар, показаниясы менен албай калган балдарды ушул 95% биз прививканы алган үчүн ошолорду биз сактап турабыз. Ошол ооруну биз жайылтпайбыз да. Эгерде ошондой прививкадан отказ кылгандардын саны көбөйрө турган болсо, биринчи очередде ошол прививка албаган энелердин балдары ооруйт. Кече деле ошо былтыркы жылы деле кызамык чыгып атат, азыр деле катталып атабы, катталып аткан учурлар болуп атат. Бирок кызамыкты ошол ооруп баштаганда ата-энелердин баардыгы жүгүрүп келип, эмне кызамыкка келип прививка алышты. Ошону мурда эле алып койсо болот да, ошонун убагында баланы кайсы убакта жасайт, 1 жашта жашайт, 1 жаш эле алып коюш керек ошону. Ошондо балдар оорубайт. Жакшы, Музафар мырза эмнени кошумчалайсыз? Бизде кызамык оорусу Ош облусунда жок, бирок Жалал Абад жактан келген кызамык оорулары бар, бизде катта эле экен. Ошолор бизге көп нема алып келиши мүмкүн да. Потому что бирок прививка алгандар бул кызамык оорусу менен аарыбайт. Азыр мана айткандек, биз анализ боюнча 95% прививка албагандар ооруп атат да. Энди 5% прививка алгандар бар, энди может ошо сомнительный болгондар болушу мүмкүн. Жакшы. Саламатсыздарбы? Төрөлгөндө жарылган иммунитетти вакциналар төмөндөтөт деген маалыматтар айтылып жүрөт дейт. Бунун канчалык деңгээлде чындыгы бар деген суроону калтырды. Эми бала төрөлгөндө иммунитеттин өзүнүн иммунитети менен төрөлөт. Конечно, бала төрөлөт. Эне сүтүнөн өтөт. Эне сүтүнөн өткөн иммунитеттери болот. Бирок баланын иммунитети жалпылуу иммунитет. Биз бул берип аткан вакциналар эмне балдарга, жаш балдарга коркунуч келтирүүчү 11 ооруга каршы берип атабыз.
11 ооруга именно ушул 11 ооруга мындайча айтканда спецификалык иммунитет пайда болот да. Бул ал иммунитет менен бул иммунитеттин айырмасы болот да. Жалпы ата-энелер айткан иммунитет баардык оорулардан иммунитет. Любой оорулардан да. Энеден балага өткөн иммунитет бул вакыттуу да. Ошо 6 айга чейин жетет. Бирок ошон үчүн биз балдарга эмдешибиз керек. Кайра ошо баланы сакташ үчүн оорулардан. Жакшы, Жанат канайым, бүгүнкү күндө дал мына ушул маалыматтарды дагы да элдин калың катмарына жеткирүү максатында эмне иш жасап атасыздар? Азыркы күндө биз Республикалык ден соолукту чыңдоо борбору 2019 жылы бүт Ош областы боюнча 250дөн ашык врач менен медсестраларды ушул именно иммунизация боюнча пациенттер менен медицина кызматкерлеринин ортосундагы адамдардын ортосундагы мамилелердин ыкмалары боюнча окуттук. Быйылкы жылкы 2020 жылдан баштап мына январдан февраль айынын ичинде Ош шаарынын үй бүлө медицинанын врачтары менен медсестраларын 236 жалпы алганда 236 медицина кызматкерлерин ушул иммунизация маселелери боюнча именно ушул врач менен пациенттин ортосундагы мамиле ошолордун ыкмалары тууралуу биз окуттук. Анан былтыркы жылкы окуткандан кийин мониторинг жүргүзүп ушу врачтардын приемдоруна катышып келдик да. Ошондо биринчи жолу окуганда ошол врачтардан отказ кылган кээ бир врачтардан, например, 10 бала отказ кыла турган болсо, ушул ыкмаларды окуп, биз окуткан ыкмаларды окутуп пайдалангандан кийин ошол 10дон жок дегенде 4-5 прививканы алыптыр да ата-энелер. Демек, ата-энелерде просто ошол вакцина тууралуу маалыматтар аз да. Просто кээ бир эмнесине кооптонот, составына кооптонот, же болбосо дагы бирөө бирден мишти угат, кээ бир интернеттен угуп коркот. Ошол сыяктуу мифтерге ишенип алып, албай коркуп жүрө берген да. Анан ушул ыкмалар менен жакшы угуп, ата-энелер менен жакшы биздин үйрөткөн ыкмаларды пайдаланып угуп, ошо өзүнүн көйгөйүнө ата-эне эмнеге кыжалат болуп атат, ошо эмнесине кыжалат болуп атат, эмне кыжалат болгон суроосуна ток этер жоопту алгандан кийин ата-энелер уже алып атышат экен. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Музафар Ахмедов, Ош шаардык ооруларды алдын алуу боюнча мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы иммунологу жана ошондой эле Жанаткан Муратова, Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун түштүк филиалынын жетекчиси болду. Сиздерге рахмат айтабыз, ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушун менен Илим жана Билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.